Тыабраска боюнча 4,5 километр жол. Ошол 4,5 километр жол боюнча мен мында кеңири токтолуп кетким келет да. Бул жерде мына министрдин орун басары сиз айтсаңыз, эмне себептен бул 4,5 километрди жасаш сизге мындай невыгодно болуп атат? Эмне себептен жактырбай атат ушул проектти сиз? Акылбек Үсөнбекович, болбогон нерсе менен мында бардыгын башын айландырып атат бул зам министриңиздерчи. Эртеден бери канча нерсени бул жерде коллегалар дагы айтсын, бир да суроого так жооп бере алган жок. Бир даярдыгы жок келди. Эмнеге кармап отурасыңар мындай зам министрлерди? Биринчи кезекте ушул 4,5 километрди жасаш керек. Мен ойлойм, бул жерде мына Алмазбек Ишенбекович, Зияйдин Исламович шаарды көрүп атасыздар. Эрте менен киргенде 2 саатка чейин мына Фуркаттан баштап Макаренкого чейин катып калып атат. Кечинде дагы ошол акыбал. Акылбек Үсөнбекович, эң көйгөйлүү маселе да ушул жерчи. Болгону 4,5 километр. Тыдан келгенде шаардын ичине кирип кетиш. Ош шаарында эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири бул шаарга кирген, мен жана буга чейин да айтып кеткенмин, 4,5 километр Т-образныйдан кирген жол. Акылбек Үсөнбекович айтып атат, эми Ош шаары өзү жасасын депчи. Бул эми Ош шаарына эле керектүү эмес да. Бишкек шаарында канчалаган андан 10 эсе көп жолдор салынып атат. Туура Ош шаарга райондон, областтан канчалаган элдер кирип чыгат. Алар дагы ушул кыргыз мамлекетинин жарандары. Көп акча кетет экен дейт. Конечно кетет. 100 миллион кетеби, 1 миллиард кетеби? Биз милдеттүүбүз да ошону бир Минтранс кандай планыңыздарда барбы? Ошону жасабайлыбы эми? Эң көйгөйлүү маселе. Урматтуу министрдин орун басары, сизде маалыматыңыз жок экен. Ол Ош шаарынын ичине карабайт. Бул райондон шаарга кирген жолду айтып атам мен. Альтернатива. Сиз айтып аткан жол Тыдан баштап түз. Ал жерде биз Ош шаарда отурганда комитетте. Ал жерде маселе болуп калды. Двухполосный, четырехполосный деген, туурабы? Ошол сиз айткандан кийин биз кайра Минтранс менен биздин өз администрация президенти сүйлөштүк. Негизги маселе болуп аткан буга чейин ушул жерде Акылбек Үсөнбековичке дагы бюджет комитетинде айтып кеттим эле. Могу Т-образный дагы жол боюнча. Давайте ушул жерде бир бардыгыбыз бир инициатива кылып, ошол эле улуттук коопсуздук кызматы, мына райондун акими, шаардын губернатору бир справка берип, бир сунуштама жазбайлыбы, бир суранбайлыбы. Себеби Акылбек Үсөнбекович айтып атат, бул жерде шаар өзү куруш керек деп. Бүгүнкү мына жаңы мэр Бакытбек Жеңишбековичтен дагы азыр суранайын дедик эле. Ошонун калганын эми республикалык бюджеттен дагы бөлдүрүп, же донорлорду таап келип, ушуну бир колго салсак, бир колго алып туруп бир чоң программада бул дагычы. Себеби биз канчалык аракет кылбайлы жол тыгын. Шаардын айланасындагы райондордон келген биздеги канчалаган садиктерге азыр шаарга алып келип атышат. Университетте окуган, мектептерде окуган окуучулар эрте менен 1 саат кечигип келип атат. Бардыгыбызга маалым, ушул мына областной больницанын алдында Фуркатка чейин эрте менен 1 сааттан 2 саатка чейин, кечинде 1 сааттан 2 саатка чейин пробка болуп атат. Жолубуз пробка болуп турса, шаардын ичиндеги көйгөйдү кантип чечебиз? Ошого суранып кетем, бир ушуну бир урматтуу төрагалык кылуучу, сиз дагы бир токтомго дагы бүгүнкү чечимге дагы киргизип коебузбу ушул маселе боюнча? Бул маселени ушу Алишер Абдибуллаевич ар дайым көтөрүп келип атат. Бул маселе сиз